Акыркы мезгилде 6-чы чакырылыш, 5-чи чакырылыш боюнча кээ бир саясатчылардын ушул парламентке сын айтканынан улам калыстык үчүн бир-эки сөз айтып коюун туура көрүп атам. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коомчулук, 5-чи жана 6-чы чакырылыш парламенти жаңы конституцияга ылайык жаңы нормалар менен шайланып келди. Гендердик баланс, жаштар, улуттар азчылыгы, социалдык кызматтын өкүлдөрү олтурат. Ар бир тармактын кызматкерлер өкүлдөрү ушул парламентте олтурат. Жакшыбы, бирөөгө жагабы, жакпайбы, биометрикалык маалымат менен, жаңы технология менен шайланып келген депутаттар. Анан бул биржа, бул базаркомдор жана башка деген сөздөр бул жалпы парламенттин аброюна шек келтирип атат. Эгерде конкреттүү бир саясатчынын, конкреттүү бир депутатка маселеси болгон болсо, аны так фамилиясын айтсын. Туура, парламенттин табияты ушундай. Эч качан 100% коомчулукка же башкага жаккан эмес. Бул жерде талаш тартыш болот, ачык айкындык болот. Ошондуктан урматтуу биздин убагында кесиптештер, парламенттин тузун татып, кудугунан суу ичип, бүгүн кайра ошол парламентке анча-мынча акарат келтирип аткандарга бир аз тизгинди тартса деп айткым келет.